баардык нерсеге жетишсе болот деп бир келинден уктум эле. Ошол эртең менен балдарын бакчага алып барып кетип баратып, бала күйөөсүнө ысык тамак жасап туруп, дасторконду жайып туруп кетет экен да. Күнүгө ушундай элестетсеңиз, кечинде келип жанталашып тамак жасап жетишет да. Анан кайсыл бир деңгээлде өз жалкоолугубузду дагы биз жеңишибиз керек. Мен жана жогоруда айтып өттүм, нафсаны кекиртектен алып эле отургузуп туруп, анын үстүнөн башкарыш керек. Анткени бизде ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү бар. Биз акылды иштетүүбүз керек, биз эмоция менен жашабашыбыз керек. Ийгиликке жетем деген адамдар. Дүйнөнүн жарымы жакшы кыз издеп жүрөт, жарымы жакшы мырза издеп жүрөт. Эмнеге табышпайт? Ар бир адам, жана мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, ушул теологияга тапшырганым, ушул магистратурада окуп атканым, илимдүү адамдардын жанына жүргөнүм мени көп нерсеге көзүмдү ачты. Анткени мен ар дайым ушинтип ойлойт элем. Бул менин кемчилдигим. Анткени искусстводо окуп жүргөндө да көп окуйт элем. Мен 2-классыман баштап китеп окугам, чоң китептерди. Анан ошол жерден эми Бальзакты, анан тиги Шекспирди окуп аласың, анан Грибоедовду окуп аласың, анан көп билем деп ойлойсуң да. Көп билем деп ойлочу элем. Анан динге келгенде эчтеке билбесимди бир түшүнгөм. Мындай башка чокудан ары жеп туруп эле отуруп калгам да, нөлгө түшүп. Анан ушул теологияга тапшырып туруп дагы бир жолу отурдум. Билесизби, аябай сонун. Кайра башынан баштоо, коркпой. Мен билбейм деп туруп ошол нерсени моюнга алуу абдан сонун нерсе экен. Ошон үчүн нөлдөн баштоодон эч качан коркпош керек. Ошол түз жолдо баратып, Аллахка багыт алып баратып, пайгамбардын жолунда кетип баратып өлүп кеткен сонун нерсе болсо керек деп ойлойм да.